Эфирибиз уланууда, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн китеп күнүнө карата кеп кылуудабыз. Студиябызга келип калган меймандарыбыз да бар. Анда мен силерге тааныштырып өтөйүн. Түп районундагы Касымалы Карачев атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими, ЮСАИД окуу керемет долбоорунун улуттук тренери Мырзабаев Талайбек Мырзабаевич жана ушул эле мектептин башталгыч классынын мугалими, ЮСАИД окуу керемет долбоорунун улуттук тренери Узакова Үмүт Курманбековна жана Ак Суу районундагы Магрифа Рахимова атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Ашимова Назира Асанбековна бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы Жакшы. Кош келдик. Рахмат, жакшы. Жакшы. Талайбек агай, айтсаңыз, негизи эле ушу окуу керемет долбоорунун максаты жана бул жылдар аралыгында кандай жетишкендиктер, ийгиликтер болду? Ушул туурасында токтолуп өтсөңүз. Макул, рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин бүгүнкү көрүүчүлөр. Бизде бүгүн сиздерди ушул жалпы орозо айынын бүтүшү бүгүн ай башы экен. Ошону менен чын дилибизден куттук айтабыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болуп, кандай жакшынакай ниетти кылсаңыздар, ошонун баардыгы кабыл болсун демекчибиз дагы. Сиздин берген суроолоруңуздарга жооп берип баштасаганда, чындыгында мынакей жалпы ушул республикабыз боюнча ЮСАИДтин окуу керемет долбоору бул башталгыч класстардын мектеп окуучуларынын окуу жана математика боюнча окуу үйрөнүү натыйжаларын жакшыртууга багытталган 5 жылдык долбоор болуп эсептелди да. Окуу керемет буга чейин ишке ашырылган баягы мындан мурун иштеп келген сапаттуу билим, бирге окуйбуз, келгиле окуйбуз жана билим берүү үчүн азыктануу жана балдар тамак аштары боюнча долбоорлорунан соң ишке ашты. Анан окуу керемет долбоору бул өзүңүздөр билгендей Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүгүү агенттиги ЮСАИДтин тарабынан каржыланып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин кызматташтыгы аркылуу эң жакшы ишке ашырылды. Бул долбоордо Кыргыз Республикасында жайгашкан башталгыч мектептин 75%-ында 1-4 класстарда билим алган 300 миңден ашык окуучулар математика жана окуу боюнча үйрөнүү натыйжаларын жакшыртууга багытталды да. Биз бул долбоордун алкагында балдардын математикага жана окуу көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган көп иштерди алып бардык. Абдан чоң иштерди алып бардык. Себеби бул эки көндүм тең бири-бири менен өнүгүүсүн колдоп турат да. Окуу дагы, математика дагы экөө бири-бирин толуктап колдоп турат. Анан экөө тең бири-бирине баягы окуучулар үчүн фундаменталдык көндүм болуп эсептелет. Ошонун негизинде мисалы бала окуганын түшүнүү, балдарга математикага маселелерди чыгарууга мүмкүнчүлүк берсе, ошол экинин баарын ойлонуп туруп жооп берүүгө окуу жардамга келип атты да. Жакшы, анан сөзүңүзгө аралжы. Бул долбоор качан башталды эле? Узактыгы канча мөөнөт? Бул долбоор 2019-жылы башталган. Ушул жылдын аягында 2024-жылдын аягында башында бүтөт. Себеби бул 5 жылга долбоор багыттуу ишке ашты да. Жемишин кандай берип атат бүгүнкү күндө? Буюрса эң жакшы. Эми азыр болсо бул жерде биздин Ысык көл областыбызды эле алсак, Ысык көл областыбыздын максаттуу 156 мектебинин 1275 башталгыч класстардын мугалимдери долбоор боюнча иштеп жатышат. Алар деген ошол ишинин натыйжаларын көрсөтүп, мына биздин жаныбызда отурган эжебиз дагы, бул эжебиз дагы айтып беришет азыр. Эң жакшы жетишкендиктерге жетишип жатабыз. Жакшы. Бул туурасында азыр кеп калабыз. Ага чейин биздин конокторубузда мына ушундай китептер бар, урматтуу телекөрүүчүм. Биз азыр суроолорду жаңыртып өтөлү. Эфирдин алкагында сиздер туура жоопторду узатсаңыздар, бул китептин ээси аталасыздар. Алгачкы суроо: окуу керемет долбоору тарабынан иштелип чыккан электрондук китептер кайсы сайттарда жайгашкан? Ал эми экинчи сурообуз: эл аралык балдар китебинин күнү кайсы күнү белгиленет? Жана үчүнчү сурообуз: улуттук адабият күнү кайсы күнү белгиленет? Төртүнчү суроо: эл аралык сабаттуулук күнү кайсыл күнү белгиленет? Мына ушул 4 суроонун жоопторун билген болсоңуздар, анда биздин жазылып турган WhatsApp номерубузга жоопторун жөнөтүңүздөр, дагы бул китептердин ээси аталыңыздар. Анда уланталы, окуу керемет долбоору кандай таризде ишке ашып жатат? Баягы тренингдер, модулдар, ушул туурасында токтолуп өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Бардыгыңыздарды орозо айынын аякташы менен куттуктайм. Бардыгыңыздардын кармаган орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Кудайым эли жерибизге тынчтык, бакубат жашоо, өлкөбүзгө токчулук, тынччылык берсин демекчимин.
Бул тренингти жалпысынан айтып өтсөм, окуу керемет долбоору 15 модульдан турду. Аны биз анын 5-өө окууга жана жазууга карата болсо, ал эми 10-у математика боюнча болду. Бул модульдарды окууда мугалимдер менен онлайн жана офлайн түрдө окудук. Мисалы үчүн ошол модульдардан көптөгөн стратегияларды үйрөнүп, мугалимдер өзлөрүнүн сабактарына колдонушуп, чыгармачылык менен сабактарын өтүүдө десем жаңылышпайм. Мисалы үчүн кайсыл стратегияларды деп атап өтсөм, Сократтын семинар стратегиясы, адабий иримдер стратегиясын колдонуп, балдардын баягы сөз байлыгын кеңейтүү иретинде ошол стратегияларды колдонуп сабактарын өтүшүүдө. Ал эми акыркы күндөр эле бул офлайн түрүндө тренинг өттүк. Анда мугалимдер ошол математика боюнча көптөгөн ыкмаларды үйрөнүшүп, аны дагы баягы мектептерине, өз жерлерине барышып, сабактарына пайдаланып өтүштү. Мисалы үчүн кандай ыкма десек, к акмасы, 100 таблицаларын пайдаланып, сабактарына ийгиликтүү катышып жатышат. Ушул онлайн сабакта мугалимдер Moodle платформасында киришип, өздүк кабинеттерине киришип, видеороликтерди көрүштү. Ошол эле учурда ар бир модуль аяктаганда тесттерди тапшырып жатышты. Баягы алган билимдерин бышыктоо иретинде тесттерди тапшырып жатышты да. Жакшы, жана ушул окуу керемет долбоору бул ысык көл облусундагы ар бир мектепти камтыдыбы? Же кирбей калган мектептер барбы? Бул кандай таризде тандалып алынды? Бул ошол мурдатан иштеп келаткан, жана айтпадыкпы, сапаттуу билим, бирге окуйбуз, келгиле окуйбуз деген сыяктуу долбоорлордун негизинде иштеп келаткан мектептерден сырткары дагы максаттуу мектептер деп тандалып алынды. Ошондо 75% мектеп тандалып алынды. Анан ал жерде кирбей калган мектептер да бар. Бирок кирбей калган мектептер ушул окуу керемет долбоорунун өтүп аткан жанагы баардык модульдары боюнча программа көрүп алып, абдан кызыгып атышат. Чындыгында кызыгуу өтө зор да, себеби эки эле кошуна мектеп болсо, ошонун бирөө окуу кереметке кирип, бирөө кирбей калат дагы. Биз жаңы баягы ыкмалар менен иштеп атканыбызды көрүп аябай суктанышат. Себеби семинарлар, үзгүлтүксүз зоналдык семинарлар ушунчалык жогорку деңгээлде өтүп аткандыктан, тиги башка мектептен дагы семинарга келип катышканда анан ошол жерден таң калып атышат да. Эже, туурабы ушундай? Иллюстрациялык китептер берилди, эмне деген сон китептер берилди. Баары сон. Мына ошонун баары кызыктуу болду да, катышпай калган. Ушул жерден дагы толуктап кетсем, биринчи математика модуль боюнча мектептерде математикалык сандыкча келди. Анын ичинде эмне бар десек, математикага керектүү көрсөтмө куралдар бар. Ал мектеп окуучуларга дагы, мугалимдерге дагы тиешелүүсү бар да. Ошолорду баягы окуучулар өздөрү иштешет, мугалимдер өздөрү кармап иштешет. Мына ушундай жетишкендиктерибиз дагы болду. Назира эжеке, айтсаңыз, ушу долбоордун классификацияланган китептери тууралуу токтолуп өтсөңүз сиз. Биз бул окуу керемет долбоору боюнча бизге өтө чоң мектептер арасында ар кандай конкурстар өткөрдү, Финчлистен, окуу көрөрмандары деген аябай чоң иш-чаралар өткөрүлүп атты. Ошол учурда дагы ушул долбоор бизге абдан чоң таасирин тийгизди деп айтсам жаңылышпайм. Бизге эмне деген сонун китептер келди, иллюстрацияланган, орус тилинде, кыргыз тилинде жана ошондой эле электрондук китептер. Ошол электрондук китептерде жада калса театралдаштырылган сыяктуу үн менен берилген атайын бир сонун жомоктор болду да. Аларды укканда ушунчалык балдардын бир ойгонуу сезимдери пайда болот экен. Анан ушул окуу керемет долбоорунда иштеп келе жатып, мен ушул именно китеп жөнүндө айтып кете турган болсок, китептер абдан көп китептер чыкты. Мунун арасында атайын жанагы жаратылыштын кубулуштарына, башкача айтканда мекен таануу, сабактарына ылайыктуу карышкыр, тоңкулдак, көпөлөк канча жашайт, анан сүлөөсүн деген сонун китептер бар экен. Анан ошол китептерди окугандан кийин кандайдыр бир эргүүлөр пайда болуп, өзүмдүн калемине таандык. Атайын ушундай көпөлөк канча жашайт деген китептин негизинде көпөлөк кыз деген мынабарекиндей китеп, өзүмдүн жомок китеп жазып чыктым да. Өзүңүз жаздыңыз? Өзүм жазып чыккан китеп. Өзүңүз жасадыңыз? Өзүм жасадым, өзүм жаздым. Мына телегөрүүчүлөргө дагы көргөзүп кетсем, бул абдан ушундай жакшынакай чыгарма болду. Көпчүлүк окуучуларга дагы чоң таасирин тийгизди. Чындыгында эле көпөлөк канча жашай тургандыгын билбейт экен. Анан жалпак тил менен айтканда
бул көпөлөк 4 баскычтан өтө тургандыгын жомок аркылуу чагылдырдык да бул китепте. Ошондой эле жазып келдиңиз беле, бул алгачкы эмгегиңиз болуп атабы ошондо? мен буга чейин ыр дүйнөсү менен өтө тыгыз байланышта болчумун. Анан ошонун негизинде уже бул жомокторду окугандан кийин мага да бир кандайдыр бир эргүү келди. Ошонун негизинде көпөлөк кыз, анан могул жерде эме деген чыгарма бар. Жаратылыш балдары, Жолборс эне деген чыгармада бул именно бул жанагы жолборс менен сүлөөсүндүн айырмасы, сүлөөсүн менен мышыктын айырмасы тууралуу чыгарма. Бул да сиздин калемиңизге таандык? Бул да менин калемиме таандык. Жакшы. Бул дагы андан тышкары заманбап жомокторуна эгиз балдар деген компьютердин кандай зыяндуулугу жана пайдалуулугу бар экендиги тууралуу ушундай жакшынакай чыгарма жараттым. Андан тышкары жаратылыш балдары деген бул да өзүмдүн калемиме таандык. Бул жаратылыш кубулуштарынын болуп тургандыгын менен бирге жаратылыштын тийгизген таасири жана алардын жашоосундагы ролунун чоңдугу тууралуу ушул китепте маалымат берилди да. Бул жердеги кол эмгектин баардыгы да сиздики болсо керек, атайын сүрөттөмө менен кичинекей балдарга ылайыктап чагылдырып жазып чыккан экенсиз. Ошондой эле могул китепти карай турган болсок, бул керемет окуу керемет долбоорунда Трусливый лев деген чыгарма бар болчу. Ошону биз кыргызчага көтөрүп Коркок арстан деп кийизден жасалган экен атайын. Кийизден атайын ыр түрүндө жазып чыккам да. Кыргызчага которулуп балдарга жакшы түшүнүктүү болуш үчүн ушул китепти жана ошондой эле бул дагы электрондук китепче болчу. Сары Лара эл кайда көчөт деген китеп да. Мында дагы буну дагы балдарга түшүнүктүү болуш үчүн атайын ыр түрүндө ушундай кылып кийизден жакшынакай жасап чыкканбыз. Бул дагы аябай жакшы. Балдарга өзгөчө таасир кылган деген окуганга караганда баягы көргөн нерсе таасирдүүрөөк болот да. Муну көргөндө бир балдарда кандай сезим коштолду эжеке? Ошол туурасында айтып өтүңүзчү. Бул кабыл алуу жагынан мисалы бул китеп электрондук түрүндө берилгенде балдарга окуп бересиз, айтып бересиз. Ал эми момундай өзүңүздүн колуңуз менен чыгарманы жаратып, ошону ыр түрүндө түшүндүрүп, айтып, көрсөтмө куралдары менен бирге ушундай китепчелерин айтып, жасап көргөзсөңүз балдар өтө кубанычта. Кадимки эле баягы чыгарманын жаралып, кандай жаралып атканын, кандай көрүнүштөр болгонун өзүнүн көзү менен көрүп, мындай жакшы толуктап кетсем болот. Дагы ушул USAID бизге ар бир максаттуу мектептерге 1,5 миңден ашык балдар китептерин белекке берди. Бекер бардыгы ушундай сонун көркөм жогорку деңгээлде классификацияланган китептерде муну ата энелер менен бирге мектепке келип, ата энелер менен бирге ошол балага деңгээлине жараша тандап алат да. Мына аркасында 1-чи класс үчүн, 2-чи класс үчүн, 3-чү класс үчүн деп, 4-чү класс үчүн деп бардыгы классификацияланган китептер. Бул деңгээли менен баланын ошо кайсы учурда окуш керек, ошону колдонуш керек, ошол боюнча жаш үчүн да жакшы колдонмок экен да. Жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүнгөн жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Анан баягы 1-чи жарым жылдык, 2-чи жарым жылдыкта кайсы учурда окуй турганына карата бөлүнгөндө. Андан сырткары ошол жерде электрондук китеп деп атканда ата энелердин мектеп менен байланышы абдан күчөдү. Ушунчалык ошо USAID'дин окуу керемет долбоорунун алкагында ата энелер менен мектеп байланышы тыгыз болуп калды. Себеби ар бир мугалим ошо электрондук китепти ата эне балага кантип окуп берүүгө көрсөтүш керек, кантип үйдөн ата эне менен бала китеп окуш керек. Ошол боюнча дагы сабактарды өтүп, азыр бардык ата эне кайсы сайт аркылуу келет, кантип окуйт, ошонун бардыгын ата энелер терең үйрөндү. Анан бул жерде бул электрондук китептерди Bloom Library деп аталат. Ошол эки боюнча Кыргызстан деп туруп кирселе, ичинде бардык электро 1,5 миңден ашык китептер азыр кирип атат. Биздин телекөрүүчүлөр жакшы тыңдап отурса, жообун айтып койду. Себеп дегенде азыр ушул суроону жаңырттык эле, кайсы сайтта жайгашкан деп бул китептерди карабыз деп. Жакшы, электрондук китеп дагы өзүнүн жемишин берип жаткан турбайбы учурда? Жакшы, эң жакшы. Анан ушул USAID жыл сайын ар бир жыл сайын жакшы сынактарды жарыялап турат. Анан биздин Ысык көл областыбызда дагы ушул сынактарга мугалимдерибиз тыным жок катышып турушат да. Анан ушул жерде жанакы жомок жазган, ыр жазган, жакшынакай башталгыч класстын мугалимдеринин арасында сынак жарыялап, биздин областыбыз боюнча 3 мугалим сынактан жеңип алып, сертификаттарын алып, азыркы учурда ошол мугалимдерибиздин жазган ырлары, жомоктору электрондук китепке киргизилип атат.
мына бул да биздин мугалимдердин жетишкендиги да, буга жетишкендигибиз дагы баягы болот. окуу керемет долбоору кандайдыр бир таасирин тийгизсе керек деп турган Сөзсүз себеп түрдө, дегенде бул жерде окуучуларга эле эмес, мугалимдерге дагы тренингдер өттү, сабактар өттү. Ошонун натыйжасында келип чыгып аткан бир жемиш десек Мына болот. Үмүт эже азыр айтып кетпедиби? Биз ушинтип деген тренингтерди өттүк депчи. Чындыгында мугалимдер офлайн түрүндө дагы, онлайн түрүндө, бирок көпчүлүк бөлүгүн онлайн түрүндө түштү. Бул жанагы жогорку класстын мугалимдерине салыштырмалуу башталгыч класстын мугалимдери өздүк кабинетине кирип, өздүк кабинетинин ичинде ошол экил жердеги берилген баардык кантип биз деген Moodle системасы менен видеоконференцияга киребиз. Ошол менен 2 сааттан отуруп, аны менен кантип видео эфирге чыгабыз. Ошонун баарын үйрөнүштү. Бул дагы мугалимдердин жетишкендиги болуп эсептелди да. Замандын талабына ылайык баардыгы мугалим санарип электрондук түрдө баардыгын ишке ашкан турбайбы? Жакшы, анан тесттерди балдарда тапшырышты, пиза тесттерди Эми ошол Моорикинин, эже туура айттыңыз, даяр пиза тесттерди тапшырып атабыз окуучулар менен бирдикте. Мугалимдер ошол менен окуучуларга үйрөтүү менен мугалимдер дагы көп жакшы жактарды өзүбүзгө бул окуу керемет долбоорундагы жана окуу жана математика боюнча балдардын функционалдык баягы билимдерин, көндүмдөрүн өнүктүрүү болуп атканы бул 2025-жылы Кыргыз Республикасы Кыргызстандагы мектептер билим берүүсү баягы пиза тесттен өтүп атканга даярдыкта бул негизи биз окуп аткан окуу кереметтеги бүт баардык модульдар, моорики математика, жазуу боюнча балдарды ошо пиза тестке даярдайт. Ошо ичинде бүт баардык көндүмдөр азыр мурдагы билим берүүгө караганда бул билим берүү таптакыр башкача. Ыкмалар, усулдар такыр башкача, туурабы эмчи? Анан ушул жөнүндө айтып берсеңиз, баягы балдарда өзгөчө бир көзгө уруна турган кандай өзгөрүүлөр пайда болду бул окуу керемет долбооруна чейин жана андан кийин? Муну айтсак негизи эле биз бул окуу керемет долбоорун окугандан кийин баягы ата энелерди мектепке тартуудагы көп көйгөй болгон да. Ушул китептерди окуу менен биз ата энелерди мектепке тарта алдык да. Аны кантип окушат дегенде, баягы ата эне баласы менен келип, куржундан китеп алып, же болбосо өзүлөрү каалаган китептерди алышып, же болбосо электрондук китептен, же болбосо мектептен окуу керемет тарабынан келген китептерди окушуп, бири-бири менен талкуулашты да. Окуучуларда буга чейин негизи эле окуучуларда китеп окуу деген бир азайып бараткан да. Ушул китептердин бул деген сүрөттөр менен берилген китептер да бул жердечи. Бул жерден сүрөттөрдү көрүп, китептерди кызыгуу менен окушуп, баланын сөз байлыгы өсүүдө, ойлоо сезимдери өсүүдө, окуу көндүмдөрү жогорулады, чыгармачылыктары. Мисалы үчүн ошол эле окуганын окуп эле тим койбостон ошого карата таблицаны толтурушат. Чыгарманын картасын, окурман күндөлүгү баян жаратышты окуучулар. Мисалы үчүн башында ошол тексттин башында кандай эле, ортосунда кандай, аягында кандай деген жыйынтыктарга жете алышты. Ошондой эле бизде жакында ата энелер менен бирдикте финансылык сабаттуулук деген чоң иш чара болуп өттү да. Ошондо окуучуларга баягы финансыны кандай баягы сарамжалдуу колдонууга, баягы экономдоо эмес да, сарамжалдуу колдонууга үйрөнүштү. Акча кайдан келет, туурабы? Ошол менен эле бирдикте бул жанагы китепти окуу менен Үмүт эжекебиз айтып кетти, ушунчалык көркөм чыгармаларды окуу менен сөз байлыгы өсүп, анан математикалык тилде сүйлөөгө үйрөнүштү да. Мурун баягы мындай эле сүйлөсө, азыркы учурда балдар кадимкидей математикалык тилде сүйлөй башташты. Чын ар бир нерсенин эле орду болот экен, бул чын. Образдуу, логикалуу ой жүртүүгө дагы жардам берет турбайбы балдарда бул жерде? жерде? Негизги суроо да. Биз баягыдай эле тиги сабакка кирип математикадан мо эсепти чыгарабыз деп аны өзүбүз түшүндүрүп берип, анан автоматтык түрдө бала көчүрүп салбай, азыр ошол маселени доскага мугалим келип туруп эле мынакей моуну чыгарып көргүлөчү деп бергенде, ар түрдүү варианттагы жооптор келет. Тиже модельдердин көптү, анан ошонун негизинде жыйынтыктап келип туруп, анан сен ушуну кандай чыгардың деген суроонун аркасында ушул жоопту кандай алдың дегенде, тиги жерден башка жооп, бул жерден башка жооп, бирок жообу бир эле. Анан ошону талкуулап келип анан жаңы темага өтүп атабыз. Мына карагыла. Бүгүнкү күндө баягы акыркы жылдар өзгөчө менталдык арифметика дагы жолго коюлуп калбады. Бул дагы ушунун таасиринде болуп жатса керек. Анан жанагы тез окуу долбоору дагы ишке ашты. Булардын баардык окуу керемет менен кандайдыр бир түзмө-түз байланышы бар болсо керек. Туура. Анан бул балдардын окуу көндүмдөрүн жогорулатуу максатында дагы баягы айтып атпайбы, Үмүтчү айтып кетпедиби? Окуу куржун деп. Окуу куржуну үймө үй айылдагы канча үй түтүн болсо ошого үймө үй кыдырып чыкты.
анын ичине аты колунан келген ата энелер китебин салып, ошол жерден окуп берип, үйдөн китепти куржунду ачып, ошонун ичине салынган китепти окуп, бала менен талкуулап туруп, ошол жерде окурмандын күндөлүгүн толтуруп атышат. Жана айтып өтпөңүзбүрбү, жогоруда баягы 1,5 миң китеп берди деп. Ал китептерди бардык балдар алып окууга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондой жана электрондук китептерди дагы доступ ар бир үйгө бардыгына жеткиликтүү. Кайсы жерде болсо интернет иштеп атса, ошол жерден сайттан ачып алып туруп, анан окуп, бала муну деген окуп эле тим койбостон ушунун негизинде могу эженин жасап келгенде сыяктуу кийизден нерселерди чыгармачылык нешип атат, сүрөттөрүн тартып фае келип атат. Ушунун негизинде жазып атат дагы, чыгармачылык жазуу менен жазып келип дубалга илип коюп атат, чыгармачылык жазуу боюнча. Аны бири-бири окуп атышат. Балдардын окуу күнүмдөрү, жазуу күнүмдөрү абдан жакшы өнүгүп атат да. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Баягы таланттуу адам бардык жагынан таланттуу деп коет эмеспи? Анын сыңарындай сиздин эмгектериңиздерди, сиздердин ушунчалык ишке болгон дилгирлигиңиздерди көрүп туруп кубанып отурам. Таң эртең келип биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө ушундай жагымдуу, пайдалуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда агай ушу кыскача айтып өтсөңүз, негизи эле китеп күнүнө карата кандай иш-чаралар мерчемделди? Рахмат. Мына алдыбызда буюрса ушул күндөрү бизде USAID тарабынан жарыяланган 10 күндүк декада жүрүп атат. Бул жерден темасы окурман бала, окурман Кыргызстан деген аталышта. Карагылачы, аталыштары кандай сонбойт? Окурман бала, окурман Кыргызстан. Бул 10 күндүк декадага бардык мектептер катышат. Анын ичинде ушул өтүп аткан жерде түшкү саат 12ден баштап 1ге чейин 1-4 класстар арасында китеп окуу саат өткөрүлөт. Андан сырткары жана биз айтып аткан окуу куржун өтөт. Анда бүт айыл боюнча. Андан сырткары атайын сценарийлердин негизинде эстафеталар өтөт, турнирлер өтөт, флешмобтор өтөт, ушу китеп боюнча чемпионаттар өтөт. Андан сырткары анан эң жакшы окурман клубу деген китепканалардын арасында, же болбосо азыркы эже айтып аткандай изилдөө долбоорлору боюнча дагы иштер тынымсыз алып барылат. Бул жерде окуучулар ушул 1-класстан баштап, анан ушул жалпы биздин Ысык Көл областыбыздагы мектептердин бардыгын ушул окурман бала, окурман Кыргызстан деген аталыштагы бир 10 күндүк декадага активдүү катышып, 23 апрелдеги баягы китеп күнүнө карата, автордук укук жана китеп күнүнө карата дагы жигердүү катышып берет деген ишеничтемин да. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бизде конокто Түп районундагы Касымалы Карачаев атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими, USAID окуу керемет долбоорунун улуттук тренери Мырзабаев Талайбек Мырзабаевич жана ушул эле мектептин башталгыч классынын мугалими, USAID окуу керемет долбоорунун улуттук тренери Узакова Үмүт Курманбековна жана Ак Суу районундагы Магрифа Рахимова атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Ашымова Назира Асанбековна конокто болду. Ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ал эми көл таңы берүүсү өз эфирин алдыга карай улантат.